Албачынын карабозу. Алба! 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 Алыстан, үзүлүп, анда-санда созулонгон үн угулат. Бул добуш жакындаган сайын эшиктен да, үйдөн да балдар жүгүрүп чыгышып, үрккөн козулардай удургойт. Анан чогулуп топтошо түшөт да, алар да кыйкырышат. Албачы! Албачы келатат! Албачы келатат! Албачынын арабага кошкону боруктун күң-жилигиндей болгон туйтуйган тоголок карабоз асый. Өркөчүндө тебетейдей томпоюп өлүү жоору көрүнүп турат. Кыр аркасынан соорусуна чейин желе тартып созулган кырчаңгысы да бар. Албачынын амалын көр, дегеле кой. Болбойт. Кырчаңгысын жымсалдап, кызыл жашыл өр салган чачылуу кооз жабуу менен үстү башын билгизбей чүмбөттөп алыптыр. Мойнундагы шалкыраак тагылган сары коло коңгуроо араба козголгон сайын алдагайдан шыңгырап балдардын делебесин козгойт. Анысы аз келгенсип, карабоздун башын ак саймак кулакчын менен тысырайтып кулакчындап койгон. Ысык атанын оозундагы жал арыкты бойлоп чачырап конгон калың айыл. Ошол айылдын биринен сала бирин аралап, анда-санда атына шапалагын үйрүп, арабасын кылдыратып, албачы дунган келатат. Арабанын алдартында топураган майда балдар. Балдардын арасында жыңайлагы да бар, жылаң башы да бар, жылаң ачы да бар. Алар албачыдан эки көзүн алышпайт. Жолдун таманындагы буркураган бош топуракты кече чуркашып, чаңын асманга чыгарышат. Анан жабалакташып, биринен сала бири албачыга суроо беришет. Байке, албаңызды эмнеге сатасыз? Териге, чепкилге, жүнгө. Балдар кайра кыйкырышып, тызылдаган бойдон үйлөрүнө көздөй жөнөшөт. Тери, жүн, чепкил. Үйдөн энелери жүн, терилерин колтугуна кысып, албачыны бет алып, балдарын ээрчий басышат. Албачы алган буюмдарын ирээттеп, арабасынын артына жыят да, анын ордуна тигилерге тиешелүү албасын кадактап берет. Балдар колдорундагы албаларын бири-бирине көрсөтүшөт, култуңдашат, эт бетире батпай кудуңдап кубанышат. Албачы андан арыда кыйкырып жөнөйт. Алба! 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 Ошентип кыйкырып келатып, албачы Шергазынын айылына да жете келди. Албачы бул өрөөндөгү айылды да нечен аралаган. Карабоз экөөнө бияктын эли да тааныш, жолу да тааныш. Алардын шашылышы жок. Бирде токтоп, бирде жыла берет. Карабоздун бир жаман жери саал шалкамчыраак. Көбүнесе шапалакка сүйөнөт. Кол көтөргөндө гана бөрт-бөрт желген болот. Болбосо көнүмүш калыбынан жазбайт. Албачы буга да макул. Ал атынын кашаңдыгына таарынбайт. Карабоздун ою менен болот. Болбоска айласы канча. Карабоздун шып калган күчү ошол. Андан ары сыкса да эч нерсе жок. Мындан башка аты болсо, албачы топусун көккө ыргытпайбы. Ошол күнү Шергазынын үйүндө топтошкон эл көп эле. Күзгү ат жабыштын камы. Күлүк сынатуу, тап үйрөнүү, саяпкерден кеңеш алуу. Алба! 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 Мына. Албачы да келип калды. Дагы бул айылдан жүгүрүп чыгып жабалактаган балдар. Дагы терисин сүйрөп, жүнүн колтуктап, кичинекейлерин колунан жетелеген энелер. Шергазы баш болуп бир жоон тобу албачынын арабасын тегеректешти. Шергазынын көзү арабадагы түйтүк карабозду тешетиктейт. Анын ар жак бер жагын карап, имерилип басат. Ичке түшчү ордочудай имере тооруп, карабоздон эки көзүн албайт. Бул айылдан соодасы бүтүп, албачы арабасын дагы жылдырды. Шергазынын тынчы кетти. Ал чыдай албады. Албачыны узатпай кыйкырды. Эй, албачы! Токто! Албачы карабоздун тизгинин жийди. Артына кылчайды. Неме болду? Эчтеке болгон жок. Шергазы албачынын көзүнө карап, ойлуу жылмайды да суроолуу тиктеди. Атыңды сатасыңбы? Жалгыз атты сатып, арабага эмне кошом? Мен ордуна чоң жакшы ат берем. Араба кеч, балбан айгыр.
Канча жүк салсаң ошончо сал, баарын тартат. Сеники эмне? Кичинекей түтүк. Арабадан бат чыгат. Албачы бир аз ойлоно калды. Анан Шергазыны карады. Сеники кандай ат? Көрсөк керек. Мен азыр келем. Шергазы үйүн көздөй шаша басып, мамыда байланып турган чоң жал торайгырды жетелеп келди. Торайгыр экен. Деги Кудайды карабаган зор жылкы. Албачынын карабозун бөктөрүп койсо көтөрө чуркачудай. Буура көкүл, атан сан. Буту пилдикиндей жоон. Белине артылып басмайыл жетчүдөй эмес. Туяктары табактай, булчуңдары аяктай. Айгырды көргөндө андай аттан көзү каткан албачынын эки көзү жайнай түштү. Жаман атка жакшы атты айырбаштайт деген үч уктаса түшкө кирбеген жорук да. Албачы сүйүнгөнүнө чыдабай күлүп жиберди. Болду, айырбаш кылады. Албачы карабозду арабадан бошотуп, үртүгүн сыйрыды да Шергазыга берди. Шергазы Торайгырдын чылбырынын учун албачыга карматты. Албачы Торайгырды алганына сүйүндү. Шергазы карабозго жеткенине кубанды. Соода бүттү. Албачы кетери менен ош жердеги чогулган тобел Шергазынын кара боорун тегеректешти. Кабыргасы аркайып, бирден саналат. Арык, кырчаңгы, жоор, куйругу ысылы сууктан бузулуп бөкөн болуптур. Сопол тартып, жыдып, чубалып түшүп турат. Байкуш карабозду үстүндөгү кооз жабуусу гана билгизбей, бешенер абдалын жакшырып турган экен. Аны албачы сыйрып кеткен соң, тамтыгы чыгып, оор коюп ачылып калса болот да. Эл биринен бири өтүп дуулдашты. Окуй, муну эмне кыласың? Ой, Торайгырдын бир санына садага кетсин ушу. Бул күлүк болуп эмнени кыйратат? Ушу чуркабай кара жерге кирсин. Ай кайран Торайгыр, ушу жаманга кор болду. Шергазы каухар таап алгандай сүйүнүп, жадырап жайнап култуңдады. Силер билгенче канча? Бул деген мээ жок күлүк. Жазалды менен Шергазы карабозду көктөмгө агытты. Жоготуп жибергендей үмүтүн үзүп, ошол бойдон эсинен чыгарып таштады. Анда санда гана жайлоого катышкандардан сурап коюп жүрдү. Жайлоодон мал жакага түшкөндө ар ким жалгыз жарым кошконун ала башташты. Шергазы жылкынын ичинен карабозду көргөндө кубанып кетти. Жаны бар, толгон экен. Мейли адам, мейли мал көңүлү өссө ошо да. Аркардыкындай эки көзү бажырайып жайнайт. Жүндөрү кара күрөң тартып, калтардын бермет кылындай жылтылдап кулпунуп турат. Жылкыдан бөтөнчө сулуу. Адам тике карай албайт. Көзү уялат, бели түп-түз, үстүнө киши ятып уктагандай. Жайлоонун ээн төрүндө оттоп жүрүп, көңүл өскөн окшойт. Чөйчөк алып, тунук семириптир. Баягы албачы арабага чеккен кашан карабоз, деп адам оозу барып айткыдай эмес. Жону кулундукундай таза. Жоор менен кырчаңгыдан бармак басым калбаптыр. Энесинен кайра төрөлгөнбү? Өзгөрүлүптүр жаны бар. Ошол жылы күздө мейли ат жабыш, мейли жеке жарыш болсун, карабоз алдына жылкы салган жок. Дамамат биринчиликти ээлеп жүрдү. Шергазы андан кийинки жылдарда да карабозду көп чапты. Байге албай куру калган учуру болбоду. Чүйдүн кегетисинде атактуу Чалданбайдын ашы болду. Кегетинин өндүрү элге жыкчыйма. Чүй боорундагы күлүктөрдүн баары бүт келди. Баш байгеси 2-9-10 жамбы. Экинчи атка 1-9. Калгандарына андан азыраак байге коюлду. Шергазы карабозун баласы Нияскулуна мингизип, ат чубатуудан өткөрттү. Күлүктөр кетери менен айылдан ээрчи келген туугандары Шергазыны тегеректешти. Шеке, карабоз кандай? Бүгүн намыс алып бере алабы? Атаңдын көрү ушул Сасыкбайдын малын алдыга салып айтасак. Эл үстөкө босток топтошуп, биринин артынан бири теминип, Шергазынын тегерегинде чокмороктошот. Бүгүн Шергазынын мүнөзү баштагыдай эмес. Көңүлсүз. Бул сапар карабоз сөзсүз чыгат деп кеси айта албай олтурат. Ал кандайдыр бир аттан шек алгандай, эбеп жип май кылгыргансып туруп алды. Анан көптө барып, элдин суроосуна жооп кайтарды. Байкадыңарбы? Аттардын ичинде бир чалыш жээрде ат баратат. Элдин бир тобу
байкадык дегендей башын ийкеди. Шегим ошондо. Ал кеминден келди. Өмүрзак таптаптыр. Мен билгенден Өмүрзак чүй боорундагы саяпкерлердин алды десе алды. Гүлүктүн табын биле коет. Аттын жайын менден көп сурачу. Жылкы болгон жерине бөтөнчө шыктуу. Гүлүк ат дегенде ыкшып калат. Эт бетинен кетет. Өмүрзак жерди атты табына келтириптир. Анын үстүнө жерди аттын гүлүктүгү менин карабозуман алдаганча өйдү. Шергазы токтоло калды да анан сөздүн аягын кайрылады. Эми мында бир иш бар. Аттарды кең булунга жеткире сүрүп кое берсе, жерди ат алыс келет. Кокус берки ак бешимден кое берсе, анда карабоз эшиктөрдөй араң чыгат. Эгер ак бешимден эңкейтип кое берсе, анда карабоз жерди ат менен суулукташып марага тең кирет. Байге талаш болот. А балким чыр чыгып кетиши да ыктымал. Эл дүүдүрөңдөй түштү. Аңгыча аттарды ак бешимде эңкейтип кое берет экен деген кабар угулуп калды. Маранын туусу боз секинин үстүндөгү кашатта желбиреп турат. Анын жанына жан жолотпойт. Жакындаганды алдагайдан качырышып, сайгак куугандай кубалашат. Эртең менен айдалган аттар түшкө жакын келди. А дегенде алыстан бүлбүлдөп чыгып келаткан аттын караганы көрүндү. Гүлүк чапкандардын моюндары узаргандан узарып баратат. Эки үзөңгүсүн бутунун башы менен тээп, кокоё ылдый жакты тиктешет. Кээ бирлери ителгидей тетири салат. Бийик дөбөчөлөрдү көздөй чабышат. Жалаң саяпкерлер менен ат ээлери мындай турсун, көпчүлүктүн эси дарты төмөн жак. Баягы жалгыз караан жакындагандан жакындады. Аңгыча болбой анын артынан дагы бир созолонгон элес көрүндү. Ал ыргыткан таштай зуулдап, урунуп беринип, жанын жанга уруп, берки алдыңкы аттан да катуу келатат. Чыккан ат элдин аягына илине түшкөндө ошо тараптан чуу көтөрүлдү. Албаачынын карабозу, албаачынын карабозу. Анын артынан сүрө келаткан кеминдиктен жээрдес экен. Топко жакындаганда мурдагысынан да катуу чуркады. Көрсө чуу көтөргөн жылкы тура. Тиги көпчүлүк элдин кыйкырык сүрөөнүн уккандан кийин карабоздун такымына учуп конгондой жабышты. Бат эле эки ат марага чукул кирип келди. Үстүндөгү балдардын тизелери кагышып, үзөңгүлөр урунушту. Ээг алдында Мара. Марага кошунан ажырабай экөө бирдей, кылдай тең келип тийди. Жерди аттын саяпкери Өмүрзак бакырып жиберди. Аттың-ай, Марадагы бир аз эшиктөрдөй алыс болгондо эмне? Байге талашка түштү. Эл чуулдап жатат. Биринчи байге менен экинчи байге кошулуп, эки атка тең бөлүнүп берилсин. Жок, андай эмес. Эки байге кошулсун, карабоз менен жерде кайра чабылсын. Экөөнүн кимиси чыкса ошону салсын. Эки ат кайра чабылсын дегенде Өмүрзак жантыгынан кетти. Ал жердесинин күлүктүгүнө да, күйүүсүнө да ишенип турат. Жана бир аз болгондо эмне? Карабозду окустатып коймок. Чынында кайра чабышка Шергазы көңүлсүз болчу. Ал карабозго көп ишене албады. Байгени тең бөлүп алсак деген ойдо турду. Карабоздун жерди аттан калаарына саяпкердин көзү даана жетип турат. Талаш тартышта Өмүрзак тарап үстөмдүк кылып кетти. Аны күч алдырган, аш берген тарап. Айыл ошолордуку, эл ошолордуку. Шергазылар анчейин гана төмөнкү элден келген сый меймандар. Байге аралаштырылды. Эки ат кайра чабылмай болду. Шергазы карабозду шар суунун жээгине алып барып жайдактады. А дегенде сооруга, анан эки капталды муздак суу менен чакала урду. Ат бир аз чырыкты. Шергазы топтон алыс бөлүндү да, алыштын жээгиндеги алысын жашанга карабозду өзү жетелеп откозду. Анын бул жалгыздаганында жашыруун сыр бар болчу. Шергазы карабоздун ооздугун чыгарган эмес. Ат башын жерге салып жутунган сайын суулугунан сүйөп өйдө тартып жүрдү. Тумшугун жерге тийгизгени болбосо, бир тал чөп үздүргөн жок. Жөн гана тоңкочуктатып жер сүздүрүп жетелеп жүрдү. Шергазынын бул амалын Өмүрзак билбей калды. Ал атын үшүк чалып кеткен алысын көк чөпкө жайдактап кое берип, курсагын кампайтып салды. Бир аздан соң Шергазы карабозду сууга алып жөнөдү. Ал сууну да толук ичирген жок. Шараккан жеринен ооздугу менен 3-4 каптырып кайра тартып алды. Муну алыстан байкап турган Өмүрзак жердени сууга ою менен кое берди. Ичи ысып турган ат муздак суудан кере жутту. Топонго тойгон уйдай эки капталы кампайып чыга түштү.
Шергазы жем баштыкты кабортолоп карабозго жемилди. Бул даана жемдин өз эмеси эле. Анын ичинде тоголок дан жок. Майдаланган гана кургак бетеге бар болчу. Шергазынын мындай буктурмаларын Өмүрзак элес албады. Анын оюна эч нерсе келбей, Шергазы эмне кылса ошону кылып жатты. Жээрдатка шаша-уша 5 кочуш жемилип жиберди. 2 ат кайра чабылды. Бирок мурунку чегине жеткире айдалган жок. Буга 2 тарап тең макул болду. Көптөн кийин аттардын карааны көрүндү. Карабоз алда кайда келатат. Алыс чыгыптыр. Ал мурдагысынан да катуу чуркап алган көрүнөт. Жерге жукпайт. Бүгүн буга канаты менен куш учуп жетпейт. Ызы чуу, кыйкырык эл дуулдайт. Бир жоон тобу даврата чапкан бойдон элден өтүп кеткен карабоздун артынан кетишти. О, кайда? Көптөн кийин көл шал түшүп терге чөмүлгөн Жээрдат келди. Жарылып кетчүдөй ичи дардайып көпкөн, 2 капшыты үйлөгөн табарсыктай тарсаят. Баягы үшүк жалган балырдай көк чөп арпанын бүдүрлөрү куйругунун учу менен тең атат. Аны көрүп турган Шергазы табын билбесе ошо болот да, деп тим болду.